Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 25 ноябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы село Көкжарда жүрөм туугандар. Ушул Көкжардан ушул көрүп турган үйүңүздөр сатылаптыр. Азыркы чыгарышта сиздерге ушул үй жөнүндө маалымат берем. Мынакей бул көчө тарабы көрүп турганыңыздардай бийик болгон забор жана пульт менен ачылып жабылган автоматический мондай вороталар орнотулган. Андан ары көчө тарабына туугандар, мынакей бул воротага жакын жерде көчө тарабына кенен 2 машина баткандай жер. Түзүлө кирсек, мынакей бул короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 10 соток туугандар, кызыл китеби бар. Мынакей жердин аянты 10 соток. Киргенде эле бул жактагы могу навестин түбүнө 2 машина баткандай жер бар экен туугандар. Бул жакта газон, анан алма багына расчет алып мондай жер кылыптыр үй ээси. А бул жакта узун туурасы 14-11 болгон чоң үйүбүз. Могу перехожканы эсепке албаганда, перехожка узун туурасы 4x4 жана чоң үйүбүз узун туурасы 14x11. 2 этаж үй туугандар, сейсмопояс колонналары коюлган жана биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плиталар тышталыптыр. Суусу, свети бар туугандар. Анан природный газ бар экен. Электр энергиясы 3 фазалуу. Электр энергиясы 3 фазалуу туугандар. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Анан план боюнча бул жактарга газон, анан бул жактары брусчатка болуу планы бар экен. Дагы келсеңиздер, үй ээси дагы пландарын түшүндүрүп берет өзүңүздөргө. Анан бул жакта 2 бөлмөлүү үй, баня, анан склад бар. Азыр видео жүрүшүндө аларды да бир чекенден көргөзөм. Так, аларды эле бир чекенден көргөзөм туугандар. Биринчи эле болуп бул чоң үйүздүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Үй ээсинин айтуусуна караганда, фундамент, сейсмопоястар баарында сапаттуу арматура жана сапаттуу кылып цементтин баарын куйганбыз дейт. Келгенде эле аны өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Могу айнек терезелер деле сапаттуу, пятикамерный терезелер коюлган экен туугандар. Мына ушундай жердин аянты 10 соток. Тегеренти бийик кылып пескоблок менен забор кылынган мынакей туугандар. Мына ушундай. Так. Үйүздүн бийиктиги деле бийик экен туугандар. Биринчи этаж деле 3.35 жана экинчи этаж деле 3.35 экен туугандар бийиктиги. Андан ары кирип калган маалыматтарды берейин. Окей, бул жерде киргенде эле бул жер перехожка. Андан ары түз өтсөк. Так, бул жер бут чечкен жер, а бул жер перехожка кире бериш туугандар. Түндүктөн жана түштүк тарабынан терезелер орнотулган. Окей. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плиталар тышталган. Андан ары түз өтсөк, бул жакта холл. Окей. Бул холлдон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Жана төрүндө экинчи этажга чыккан тепкичтер деле орнотулган туугандар. Электропроводдор тартылыптыр, канализациянын трубалары баары орнотулган. Окей. Жана газ деле киргизилген туугандар. Кирип эле оң тарапка бурулсак, бул жакта зал, окей. Чыгыш тарабынан жана түндүк тарабынан терезелер орнотулган. Бул жагынын стяжкасы куюлган туугандар. Бийиктиги 3.35 жана могу эшиктерди деле чем стандартный эмеге караганда бийигирээк кылып калтырган дейт эшиктин жайларыны. Бүткөндө жакшы көрүнөт дейт туугандар. Бүткөндө кооз көрүнөт дейт. Ошого стандартный эшиктерден да бир аз бийигирээк кылып эшиктин жайын калтырган. Кийин заказ менен эшиктерди берүү ой максатта болгон болчу деген ойун айтты үй ээси. Андан ары кийинки бөлмө бул жакта кухня туугандар. Окей. Бул жакта кухня. Электропроводдор тартылган, газ киргизилген.
канализациянын трубалары деле киргизилген туугандар. Мынакей. Чыгыш тараптан жана түштүк тараптан пластик терезелер орнотулган. Үйүбүздүн узун турасы 14x11 жана прихожканыкы 4x4 экен туугандар. 2 этаж үй. Андан нары бул жакта дагы бир бөлмө. Мынакей түштүк тараптан терезе орнотулган. Негизи көк жар жөнүндө айтсак, село көк жар Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Ориентир Южный магистрал 7 апрель көчөсүнүн кесилишиге ориентир алсаңыздар болот. Район тоо тарапка жакын, жайы салкын, абасы таза дешет көпчүлүк эле туугандар. Негизинен жакшы райондордон. Көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек. Билбегендер үчүн же Бишкек шаарын жакшы билбегендер үчүн бир аз эксперттер айтып кетип аткан учурум туугандар. Так. Бул мынакей 2-этаждын коридор дейбизби, холу дейбизби, мына ушундай жери. Анан бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапка бурулсак, бул жакта бир бөлмө. Түштүк тарабынан терезе орнотулган. Мынакей. Терезелер пятикамерный терезелер экен. Жана айттым видеонун жүрүшүндө. Так, потологун туугандар 2 кабат кылып жылуулаган дейт. Пенопласт жана базалит. 1 эмес 2 кабат жылууланган экен потологу. Андан ары бул жакта дагы бир бөлмө чыгыш тараптан жана түштүк тарабынан терезелер орнотулган туугандар. Андан ары бул жакта дагы бир бөлмө. Анан бул жакта бир мондай детский бөлмө окшойт. Бул жагы туугандар чыгыш тарабынан терезелер орнотулган. Так. Бул жакта акыркы бөлмөнү көргөзөйүн да, андан соң ылдый тарапта могу банялар бүткөн туугандар, баня бүткөн. Бул жактагы 2 бөлмөлүү үй да бүткөн, ички тараптары толук ремонту менен баары даяр. Келип жашасаңыздар болот. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Анан бул жакта бирөөсү гардероб, бирөөсү санузел экен туугандар. Биринчи этажда деле санузел бар, аны көргөзүп өптүрмүн. Биринчи этажда деле санузел бар. Окей, бул жакта бир санузел, бир гардероб. Так. Эми бул тарапка түшүп, калган маалыматты берейин. Мен кайра сатылуучу үйдүн 1-этажындамын туугандар. Анан могу жерде мынакей 1-этаждагы санузел, душ, ванналар ушул жакта болот. Андан ары. Так. 3 фазалуу электр энергиясы. Баары бар туугандар. Так. Анан үйүбүздүн бул түштүк тарабынан көрүнүшү. Мынакей жерин аянтып онсотук. Бул бош жерге үй ээси жүзүн бага кылам деген планы бар экен. Мынакей бул жана дагы ушунча бош жер бар. Калсаңыздар арыктан деле суу алып келсеңиздер болот. Мынакей районда арыктан деле суу агат экен жай айларында. Фундаменттин бийиктиги 1 метрдей бийиктикте. 1 метрдей бийиктикте туугандар. Эми так. Бул жакты бир жекенен көргөзөйүн. Ал үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Бул жакта 2 бөлмөлүү толук түрдө бүткөн үйүбүз. Бул жагы кухня экен. Полдору кафель. Потолок гипсокартон. Көрүп тургансыздардай кухня мебелдер орнотулган. Ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр. Газ киргизилген, мынакей газовый плита. Ушундайдан ушул жерден түз өтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан туугандар. Түштүк тараптан терезелер орнотулуптур. Пол паркетпи же ламинатпы? Кыскасы мынакей ушундай полдор орнотулган.
Эми ал жактагы баняны көргөзөйүн. Келсеңиздер бул жакта жашап, ал үйдү бүтүргөнчө бул жакта жашасаңыздар болгудай. Ал жер даяр жашаганга. Так. Бул жакта склад жана банянын котелу бул жерге орнотулат экен тукандар, топкасы. Анан бул жерге план боюнча 2 очок курайын деген оюм болгон дейт үй ээси. Мынакей газ теле киргизилген. Түндүк тарабынан форточкалар орнотулган туугандар. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Стеналары жалпы могу курулуштун стенасы бышкан кызыл кирпич. Эми бул жакта баня. Киргенде мындай прихожка, дуалдары кафель, пол деле кафель. Сол тарапка кайрылсак, коридор. Бул жактагы бир бөлмөсү эс алып отурганга мындай бир бөлмө. Потолок пластик, дуалдар мындай жыгачтан болгон. Түндүк тараптан форточка орнотулуп туруп, пол, кафель туугандарынан. Кийинки эшиктен кирсек, бул жакта мындай бир бөлмө. Жуунчу бөлмө окшойт жана бул жакта парилка туугандар. Бул жакта парилка, бул жыгачтардын деле эң сапаттуусун алгам дейт үй ээси. Эң сапаттуусун алып, усталардын деле өз ишине билген жакшы усталарга баняны салдырган деген оюн айтты туугандар. Келип өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот. Так. Андан ары эмне маалымат? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт туугандар. Айтмакчы, бул жакта отопление котел үчүн подвал. Отопление котелун ушул жакка орнотобуз дейт. Газ деле бул жакка чейин киргизилген туугандар. Газовый котел койсоңуздар деле болот. Электр энергиясы менен үйдү жылытсаңыздар деле 3 фаза бар, жана көмүр менен иштеген котел десе койсоңуздар болот туугандар. Мына ушундай бул үйүбүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Так, бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы жатканы. Мына ушундай. Так, айтылбаган эмне маалымат калды? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт туугандар. Бул үйүбүздүн баасыны $250,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номерин экранга ээситтел деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен ушул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Андан эсе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.